ел менен сүйлөшкөн келген чоң болсун мал жерекесин сүйлөшөбүз. Коңшулар менен ызы чуудан жадаган эл бүгүн атайын Сох анклавга кирчүү өткөрмө жайга чогулушкан. Өкмөттүн биринчи орун басары Кубатбек Боронов да келгени кабарланды. Эки тарап нейтралдуу аймакта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ага кыргыз жана өзбек тараптан да 10 тургун киргизилди. Бирок ал жакка журналисттерди кое бербеди. Андыктан эки тараптуу жолугушууда эмне сөз болгонун келип чыккан жергиликтүүлөрдөн сурадык. Провокация уюштургандар боюнча сөз болду. Алар бизден кечиримин сурады. Ал боюнча териштирүү иштер жүрүшү боюнча сөздөрүн берди. Биз талап койдук, ошо бизге ошол жердеги үйлөр илгертен түшүп келгенде түшсүн, калган бизге мейманды кереги жок деп айттык. Эми булар өздөрүнчө кандай сүйлөшөт, азырынча биз ушундай талапты койдук. Кудай кааласа бул илгертен болуп келген, мындан кийин да ошол бойдон карыш керек биздин эл үчүн. Андан ары өкмөттөн келген топ эл менен жолугушуп сүйлөшүүнүн жыйынтыгын кабарлоого келишти. Өкмөт орун басарынын айтымында эки тарап талашып келген булакты мындан ары эки эл биргеликтеп пайдаланышат. Азыркы булактын тегерегиндеги граница маселеси чечилген жок. Эмне үчүн чечилген жок? Ал жерде атайын эки жактан чыккан комиссия иштеп атат. Жанагы айткан 85% границаны чечип келген комиссия бар. Тез аранын ичинде ошол комиссия эки жактан чогулуп туруп кайра ишин баштайт. Ошол жерден ошол маселелердин баары бул жер эле эмес. Жанагы калып калган 15%-дын ичиндеги проблемный ошол маселелердин баардыгын жергиликтүү элдин, мамлекеттин кызыкчылыгын кароо менен кайра чечип башташат. Урматтуу премьер, барып 5 минут bağınızı bölüp barıp bir körüngçü var. Erkek kızınız var körüngçü. Kim kança proses su ucundan var körünüz var. Көрүп келдик бар. Биз көрүп келдик бар. Körgön yok. Size sırada da. Biz yok şu adamlar Кубатбек Бороновдун жоуна канааттанбаган эл нааразычылыгын айтып, бир топ ызы чуу салышты. Айтымдарында булак кыргыз тарапта жана ал жер коңшуларга тиешелүү эмес дешет. Бизден көбүрөөк ошолор ичип келген, эч ким огон эме кылган эмес. Дагы эле ошонте берсе болмок эди. Энди бойбу, энди бул өзүбүздүкү. Биз алышыбыз керек. Азыр бизге суу керек. Арыктар тазаланган. Жөн эле барып буруп туруп эле шу сууду кадимкидей эле каганы кете берет да ошо. Биз сууду биз баардыгын буруп ала албаганыбыздан кийин. 31 майда болгон жаңжалдан кийин Айдаркен шаардык ооруканасына 25 жаран ар кандай жараат менен кайрылышкан. Алардын ичинде милиция кызматкери да бар. Кыргыз ачык болуп кетти чек арада. Бир таанылган бир кыргыз бала жыгылып калды, башка таш урганда. Ошону мен алып көтөрүп кеткенде мага мени дагы пычакташып берди ошол. Пычактады, орок мен урду дешет, мен билбейм. Көтөрүп кеткенде мага сайып ташады. Ошол. Азыр эмне болду? Кайеріңізге сайды? Желкеме сайды, анан аркага сайыптым, мен билбейм, ошо эки жерге неме кылып кече келип бул жерде операция кылыштылар. Сиз ошол жерден жыгылдыңызбы? Жок, бияка келгем өзүм. Машина менен келдим. Айдаркен аймактык милиция бөлүмчөсүнүн мен үчүн жардамчысы болуп иштейм азыркы учурда. Кече жакында эле 2 ай болду период болуп келгениме. Ошол кечинде Чечме айылында булак бар дешкен, чек арада жайгашкан. Ошондон улам адамдар ошол жерде ашар жол менен, кандайдыр бир жол менен эки тарап иш кылып атышкан. Анан кандайдыр бир себептерден улам көпүрөккө келишпестиктер болуп, орун алып, кыйкыруулар болуп, таш атмалар болуп, машина таш тийип калды. Болгону ошол калган билбейм. Азыркы учурда бейтапканада 4 жаран дарыланып жатат. Алардын 2 хирургия бөлүмүндө болсо, дагы 2 жаран жандандыруу бөлүмүндө жаткырылып, абалы оор экенин айтышат. Эми бир бейтабыздын абалы орто туруктуу оор деп эсептелет. Себеп дегенде бул баш мээсиден жарат алып туруп операциядан кийинки учурда ал эми бирөөсүнүкү деле ошондой эле оор болот. Бул деле реанимацияда жатат. Бунуку жараты өтө чоң болгондугунан ошол жерде жатып, көп кан кеткендигинен ошол жерде жатып атат. Эки балабыз баш мээси чайпалып, хирургия бөлүмүндө жатат. Эки тараптын талашуусунда турган булактан Кыргызстандын аймагынан Чечме айылы коңшу Өзбекстан тараптан Сох анклавы суу ичет. Чек арага жакын турган Айдаркен аймагында 11 миңден ашуун калк жашайт. Ал эми Сох анклавында 80 миңге чамалуу
халык жашап, алардын басымдуусу тажик улутундагылар түзөт. Марат Акимбек уулу, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары, Айдаркен шаары.